Урматтуу Доскул Жумагулович, мына энергетикалык кырдаал жеңил эмес азыр. Өзүңүз айтып өттүңүз, Токтогул суу сактагычында дагы суунун көлөмү мына 9,5 миллиард кубка жетпей турат. Мен айтайын дегеним, бул чакан кестер электр энергиясын өндүргөндөн кийин, мамлекет, өкмөт ушунча стимул бергенден кийин, субсидия кылып беребиз, жанагындай 3 сомдон сатып алабыз дегенден кийин алар өзүнүн өндүргөн электр энергиясын элге сатыш керек да, биринчи кезекте. Элге бериш керек да. Чакан кестерди ушул бир тартипке чакырып туруп, азыр эмне үчүн чакан кес курганга кызыктарлардын көпчүлүгү бар эмес. Бүт жана майнинг фермаларга сатканга кызыктар. 5 сомдон. Алар дагы мындай энергетикалык акыбалы ушундай болуп тургандан кийин ошол жердеги Айлапада суубуз кенен майнинг фермаларга биринчи кезекте сатууну көздөбөстөн ошол жерде элге бериш керек да. Биринчи Айлапаны камсыздасак, анан ошондо Токтогул суу сактагычына көп күч келбей, энергетикалык бир аз мындай коопсуздук өзүнө келмек да. Кандай дейсиз? Жанар Кубанович, сиз абдан туура айттыңыз. Бүгүнкү күндө ошол частный ГЭСтердин кожоюндары менен биз ноябрь айында сүйлөшкөнбүз. Жаңы күн сууп келатканда, бизге мощность жетишпей атканда биз суранганбыз. Бизге биздин системага бергиле, биз элге берели дегенде айрым инвесторлор отказ кылып, мага невыгодно, мен эмне үчүн элге беришим керек деп ачык эле айтып, майнинг фермаларга саткан учурлар болгон. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз өкмөттүн күчү менен, ошо республиканский бюджет менен жана башка источниктер менен өзүбүздүн генерациябызды бүгүнкү күндө өкмөттүн көзөмөлүндө кылбасак, бир да частный компания 77 тыйындан элге, же болбосо 50 тыйындан элге жана аз камсыз болгон үй бүлөлөргө электр энергия бербейт. Сиз абдан туура айттыңыз. Бул жумуштун үстүндө мына өткөн созывдун депутаттарынын инициативасы менен мыйзам кабыл алайын деп кайта артка кайрылган. Ал жерде күн менен жанагы чоң ветровой генерациянын күн менен генерациялардын интерестери камтылбагандан кийин ошону кайта артка калып, мына жакын арада толугу менен кайта межведомственный согласие алып, алдыңыздарга алып келип, Кудай буйрса өткүзүп кетебиз деген ниеттебиз. Рахмат. Доскул Жумагулович, мына кече көрдүк. Электр энергиясы 1 саамга өчкөндө эле мындай жашообуз токтоп калды. Ошону өтө маанилүү экенин ар бир жаран түшүнүш керек. Түшүндүрүү иштеринде мына биз суунун башында турабыз деп эле жана каалагандай колдонбош керек. Өнүккөн өлкөлөрдө, өзгөчө мына Европада электр энергиясын бай кедей дебей үнөмдөйт. Ошондой идеологияны биз өзүбүздүн элге сиңиришибиз керек. Ушул маселеге келгенде эч бир саясатчыда популизм болбош керек. Анткени бул бизде кырдаал ушундай. Ал эртең мен президент болсом дагы, сиз президент, башкасы болсо дагы бул кырдаалды заматта оңдой албайт. Ошону элге биз туура түшүндүрүшүбүз керек. Ошондой бир мындай журналисттерди өнүккөн өлкөлөргө жөнөткүлөчү. Ал жакта светке болгон кандай мамиле экен? Бүт хан сарайларда жашагандар, жанагындай баня сабына иштеткендер, ошолор үнөмдөбөйт. Байкуш карапайым эл кирсе чыкса светин өчүрүп турат. Кой кымбат чыгып кетпесин деп. Жанар Кубанович, сиз абдан туура айтып атасыз. Биз бүгүнкү кырдаалдан могу кышкы ОЗПдан өткөндөн кийин ушу коомчулук менен айрым категориялардагы потребительдердин тарифтерин карап чыгабыз. Анан мына бизде азыр Кыргыз-Венгер фонду түзүлдү, бюджети 50 миллион, 16 миллион евро келди уже. Кыргыз-Өзбек өнүктүрүү фонду түзүлдү. Ушул чакан кестерди, өзүбүздүн агып аткан сууларды пайдаланып, ошо электр энергиясын элге берем дегендерге, элге сатам дегендерге бир 2 сом, 3 сомдон болсо дагы кредит берип, арзан. Бүт жана уруксат алуу документтерин жеңилдетип туруп, бүт баарына ошондой мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Ошондо чакан кестерибиз көбөйүп, жанагындай Токтогул суу сактагычына болгон мындай нагрузка азайыш керек да.